Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Акыркы видеороликте биз балансыбыздан $1300 вывод кылган элек да. И бүгүн болсо биз достор дагы бир вывод кылабыз. $2700 да. Итого плюс-минус балансты 4000%ке көтөргөн боломун да. Вот болгон $10 да. $10 менен биздин уже бул 15-чи видеоролик, и 15-чи видеороликте биз ушундай результатка жеттик да. Также биздин результаттарыбызды телеграмыбызда көрсөңүздөр болот достор. Биздин каналыбызга ютубка катталыңыздар. Каналга күндө видеороликтер чыгып турат. Также биздин телеграмыбызда достор, ссылка комментариянын башында болот. Ошол телеграмга обязательно катталыңыздар. Ошол жакта бүт информация, биздин торговляларыбыз жана бүт бардык обучениябызды ошол жактан алсаңыздар болот достор. Ссылка комментарияда же болбосо описаниясында тапсаңыздар болот. Итак, бүгүнкү задачабыз биздер менен балансыбызды тоголок $5000 чейин жеткизүү и потом вывод кылабыз да. Так, бүгүн биз технический анализ жана индикатор менен торговля кылабыз. Индикатор супер тренд, 1 мүнөттүк таймфрейм жана 30 секунддук таймфреймди анализировать этебиз и сделкабызды 1 мүнөттөн ачабыз. Так, көрүп тургандардыр эле валютная пара AED теневая OTC да, и бул жерден 1 мүнөткө азыр от уровня поддержки, морики уровень поддержкадан 1 мүнөткө покупка ачамын. Так, $30 повышение. Так, мынакей бул жакта сигнал продатька чыкты. Көрүп тургандардыр эле бизде бул жакта жашыл линия болуп турат. Мынакей бул жакта купить болгон, ушул уровеньден бери бизде повышение болуп атат. Азыр график бул жакта бизде уровеньге келди да, мынакей жашыл линиябызга. Ушул уровеньден бизде отскок болуш керек да азырча. Вот, мынакей дагы график астыраак түшүп атат. Бул жактан дагы бир 2 сделка ачамын. 2 сделка тоже 1 мүнөттөн. Азыр резкий разворот болуш керек да. Резкий график көтөрүлүш керек. Анткени биздин уровенибиз мынакей жашыл линиябыздан кыйла эле түшүп кетти да. И бул жакта бизде азыр отскок болуш керек. Давайте байкайбыз, күтөбүз. Бизде дагы основной сделкабызга 1 секунд, основной сделкабыз минуска жабылды. Мынакей 1 мүнөттүк таймфреймде бизде бул жакта сигнал купить, мынакей жаңы эле продать сигнал чыкты. Бул жерде бизде скальпинг болуп атат. Давайте мындай көрсөтүп кетейин. Мынакей уровень поддержка жана үстүдө уровень сопротивления. Ушул коридордун ичинде биздин графигибиз жылып жатат. Биз астыңкы уровеньден покупка кылабыз. От уровня поддержки. Мынакей бизде дагы график астыраак түшүп атат. Бул жерден дагы 5-6 сделка ачамын. 6 сделка дагы бир жолу перекрытие. Жакшыраак уровеньден 1 мүнөттүк таймфреймде бизде уровень эмеден көрүлүп атат да. Мынакей 30 секунддук таймфреймден почти что вплоть до морики эң астыңкы уровень поддержкабызга чейин түштү. И бул жактан дагы бир ступенька кылып перекрытие ачып атабыз да. Ар бир валютная парада бир стратегияңарга максимум бир 3 сделка ачсаңар болот да. Негизи мынакей биз азыр башында анализ койдум. Бул жактан график көтөрүлөт деп да, от уровня поддержки. Бир сделка ачтым, график дагы астыраак түштү, астырактан дагы ачтым. И потом уже биздин мынакей основной уровенибизге мурдакы купить болгон сигналыбызга чейин, уровеньге чейин түштү. Ушул жактан уже 3-чү перекрытиямды ачып атам да. Вот, и бул сделкаларыбызды плюска жаптык. Плюс-минус уже $76 зарабатывать эттик да. Так, дагы бир жолу анализ кылабыз. 1 мүнөттүк таймфреймде тоже бизде мынакей графигибиз уровень поддержка дагы бир жолу касание болуп атат. Бул жерден 1 мүнөткө дагы бир сделка ачамын. Дагы бир сделка разворот болгон ситуацияга дагы бир сделка ача берем да. Анткени уровень бизде пока что сохраняется. Биздин уровенибиз пока что пробитие болбой эле турат да. Ошондуктан сделкабызды ача беребиз. Так, 1-2-0. Жок, бул сделкабыз минуска жабылды. Давайте башка валютный парага өтөбүз. Биздин уровенибиз пробитие болуп дальше снижениега айланып кетти да. Кийинки валютная пара австралиец, новозеландец OTC. Так, 30 секунддук таймфреймде мынакей бизде уровенибизге келип түштү. Так, 1 мүнөттүк таймфреймде мынакей бизде сигнал купить уровенибизге поддержкабызга келди. Бул жактан 2 сделка ачамын да. 2 сделка. Мынакей бизде бул жакта сигнал купиттен уровенибиз бар экен да, мынакей. Ушул жашыл линия бул уровень поддержки болот да. И бул жактан биз 1 мүнөткө на отскок ачабыз да. То есть индикатор супер тренд. Тренд бул жакта уровеньдер дагы көрсөтөт да. Уровень сопротивления жана уровень поддержкаларды. В целом, пока бул уровенибиз жашыл линиябыз пробитие болмоюнча
Бизде азыр пока что бул жакта восходящий тренд. Ошондуктан биз сделкабызды по тренду ачып атабыз да. Бул индикатор, ошондуктан супер тренд деп аталып коюлган да. Так. Жабылышына бир 10 секунд. Опасный момент. Так, 3, 2, 1, 0. График астында жабылып калды. Так, 1 минутка кайра которобуз. Мына көрдүңүздөр, уровень дагы деле туруштук берип атат да. Ошондуктан дагы ача беребиз. Дагы 6 сделка ачамын. 6 опцион. 6 сделка менен толук бардык сделкаларыбызды перекрывать этебиз да. Акыркы секундтар 2, 1, 0. Есть. Сделкабыз успешно плюска жабылды. Уровеньибиз туруштук берди. Мынакей небольшой эле ложное пробитие болуп, кайра график көтөрүлүп кетти да. Дагы бир жолу бул жакта сделкамды покупка кылып ачамын. Биздин балансыбызга уже приблизительно дагы бир $50 зарабатывать этсек, дагы бир 2-3 сделка ачсак, балансыбызды $5000 жеткизген болобуз да. И потом уже счеттон вывод кылабыз достор. 2500 эмес, а 2700 чыгарганда ошондо ровно $4000 болуп калат экен да. Записке кылып атамын. Бардык выводтарымды, запистеримди биздин Telegram каналыбызда көрсөңүздөр болот да. Бардык плюсовой сделкаларды, результаттар күндө торговля дисциплина менен совместный торговля болот. Эртең мененки обедте жана кечки саат 9-да да кечки торговля дагы болот. И эки маал торговля кылып торговать этебиз да. То есть дисциплина менен минимум 5 сделка ачабыз. Бир сессияда эртең мененки утренний торговляда, потом кечинде торговля болот. Кечки саат 9-10 да. Ошо менен күнүмдүк торговый деньди жабабыз, потом уже кийинки следующий күнү обучение болот. YouTube каналда обучение, торговля, потом торговля VIP чатта болот, и потом прибыль, и потом дагы кечинде дагы бир торговля болот да. То есть 2 жолу торговля кылабыз. Вообще 3-4 жолу торговля кылсаңар жакшыраак болот да. Демо счеттон практиковать этип, анализ кылып, стратегияны изучать этип, и потом уже практикада өзүңөрдүн торговляңарда колдонсоңор жакшы болот да. Валютная пара GBP австралиец OTC'ден 1 минутка бул жактан снижение ачамын. Эмне бул жакта снижение ачып жатамын, анткени бизде тренд нисходящий болуп атат. Давайте түшүндүрүп кетейин бул жакта ситуацияны. Бизде бул жерде азыр накопление болуп атат. Мынакей. Бизде бул жакта нисходящий тренд. Далее мынакей бул жакта накоплениялар болгон. Мынакей накопление. Далее продолжение нисходящего тренда. Азыр бизде тоже накопление болуп атат мынакей. И дагы продолжение болуш керек. Бул жакта сниженияга кетиш керек график. Ошондуктан бул жакта сделкабызды снижение ачып атабыз да. То есть бул жакта график тренд күчтүү болуп келди. Далее бул жакта небольшая остановка. Ушул диапазон, ушу коридордун ичинде. И дагы бир жолу бул жакта график астыга кетиш керек да. Так, 5 секунд. Так, опасный момент. 1 секунд. Жок, график кайра көтөрүлүп кетти, но в целом биз бул жакта дагы сделкабызды понижение ача беребиз да. Так, 3 сделка ачайын. По тренду ачабыз достор, по тренду. Анткени тренд нисходящий болуп атат, график астыга эле кетип атат. Против тренда ачпайбыз. То есть үстүгө ачпайбыз, анткени график астыга эле кетип атат да, ошондуктан против тренда торговля кылбаш керек вообще. Вот и последние секундалар 5. И бул сделкабыз уверенно плюска жабылды. Балансыбызды $5000 көбүрөөк прибыльга чыгардык да. $5032 болду, плюс-минус $232 да. Так, эми профиль киребиз, финанска киребиз и вывод кылабыз да. Так, вывод средств киребиз. Округлять этели. Акыркы вывод $1300 болчу, азыр дагы $2700 вывод кылам. Так, $2700 адрести жазамын и продолжить басамын. Все. Запрос на вывод средств успешно отправлен болду да. Историяга кирип көрөбүз. Мынакей. Вывод жерде турат. Мынакей акыркы вывод 21 июнь получается да. Бир жума мурун $1300 вывод кылдым. И как обычно өздөрү билесиздер, счетто $10 менен азыр дагы бир жолу $100,000 чейин жеткизейин деп өзүмө ушундай цель коюп сиздер менен торговля кылып атам да, обучение кылып совместно. Также биздин телеграмыбызда командабыз менен ушундай дисциплина менен чогуу
торговля кылып зарабатывать этсеңиздер болот. Ушу менен эмки видеороликте көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассалам алейкум. Вывод түшсө мен телеграмга скрин кылып жөнөтөмүн да баланс түшкөнүн, ошол жактан көрсөңүздөр болот. Кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассалам алейкум.